Жалал Абад шаарында ушул айдан тартып бала бакча төлөмдөрү көбөйдү. Ага ылайык ата-энелер бир балага айына 1400 сомдон төлөп башташат. Бул буйрук айрым ата-энелер арасында нааразычылык жаратып турат. Ушул эле учурда колдоого алгандар да бар. Мындайча айтканда, эми баягы керк ата-эне төлөй албай калышы мүмкүн, экиден балдары болушу мүмкүн. Бирок ага караганда продукталарыбыз эле ашып кетип атпайбы? Анан кийин ага андай дейли десек, бул жакта немебиз жетпей баратат да, продуктага мындай немелерибизчи. Анан мен макул эле болом, 1400 сомдон ата-эне катары төлөгөнгө немем бар. Анан частныйлар эле төлөп атпайбы? 5,5 миң, 6,5 миң кылышыпчы. Эми 1400 сом жакшы эле го дейм. Калаадагы номер 19 Коңгуроочу атындагы бала бакчада 430 бала тарбияланып келген. Пандемиялык кырдаалга карай азыр 200дөн ашык бала тарбияланууда. Буга чейин ар бир баланын бир күндүк тамагына 40 сомдун тегерегинде бөлүнсө, эми 70-80 сомдун айланасында бөлүнүп жатат. Мындан аларга 3 маал чай берилет. Негизинен сапаттуу тамак аш менен камсыздоо, жакшынакай кылып тарбиялоо, ата-энеге жакшынакай кылып багып берүү биздин милдетибизге кирет. Ошол себептен ар бир ата-энелер туура кабыл алды. Биз алыбыздын жетишинче, мүмкүнчүлүгү жетишинче ар бир ата-эне менен жекече сүйлөшүүгө бардык. Негизинен эмне керектүү балдардын жаш өзгөчөлүгүнө жараша кетет. Өлчөмдөрү дагы ошондой болуп эсептелип кетет. Сөз түрдө эт, сыр, кесме болуп турат, оромо кылып турабыз. Анан кийин котлета сөзсүз болуп турат. Бул медсестра тарабынан, медайым тарабынан каралып, ар бири күнүгө бири-бирине окшош болбосуна сөз түрдө каралып, ошол аркылуу тамак аш даярдалат. Шаардыктар 2014 жылдан бери бакча төлөмүн 800 сомдон төлөп келишкен. Акыркы учурларда тамак аш азыктарынын баасы кескин кымбаттаганы бакча төлөмүндө жогорулатканга аргасыз кылган. Ата-энелер берген каражат балдардын тамагын толук камсыздай албайт. Мындан улам шаар бийлиги да ар бир баланын бир күндүк тамагына 27 сомдон бөлүп келет. COVID-19 илдетине байланыштуу баалардын кескин түрдө өскөнүнө байланыштуу азыр мисалы эт, май жана башка эмелер 6%дан 87%га чейин продукты көтөрүлгөнүнө байланыштуу биз дагы жерлерде ата-энелер менен садиктерде чогулуштарды өткөрүлүп, ар кандай сунуштар болуп 1200 сомдон 1800 сомго чейин сунуштар болду. Ошонун негизинде биз дагы жергиликтүү бийликке, мэрияга биз кат менен кайрылганбыз. Жалал Абад шаарында 23 мамлекеттик мектепке чейинки билим берүү уюму бар. Анда жалпы 1400гө жакын бала тарбияланат. Шаар аймагынан айырмаланып, райондогу бакчаларда да төлөм көбөйгөн. Айыл жергелеринде 500-600 сомдон төлөп келген ата-энелер эми 700-800 сомдон төлөшмөкчү. Бибисара Оразалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал Абад.